Биз турган жай Актайлак айылындагы 2008-жылы айыл өкмөт тарабынан салынган негизгиделген көпүрөнү сел жалмап кеткен. Бул жерде 2000ден ашуун кожолук учурда каттамы жок турат. Султан Рысалиевдин айтымында 14 апрелде жааган жаандан улам кулуттун түшкөн суу короосун каптаган. Учурда үй бүлөсү менен тазалап жатат. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан жардам берилсе деген оюн билдирди. 15 мүнөттү 20 мүнөт жаады, катуу жаады. Жааганда эле мыяктан сел келе баштады. Мен байкап калдым, балдарым бир тубагынан чыккыла эшикке. Чыгып эшикке чыгардым, коос буруп кетти. Андан кет, баратан тешип кетти, биягы. Деги сымсеткан жарым аңтарды жол менен кетти бул ярапчы. Ошол эле билем, анан видео тартайын, видео деле жок, кап-кар болуп көрүнбөй калышычы. Видео тарткан базмеш болду ал ошол эле. Ошо жабырыктарды тазалап атабыз акырын. Негизи мага азыр техника керек, анан могул жактагы түшкөн жанагыларды алып, бери тазалап алып кеткен жерлерди оңдоп жардам болсо жардам берет айткан өкмөт. Актайлак айылындагы жалпы 2 турак жайдын короосун каптаган 20дан ашуун кулуттун түшкөн жамгыр суусу селге айланган. Буга чейин аталган айылда мындай сел болгон эмес. Болжолду менен 25-30 жылга чейинки ушул зонада сел жүрбөгөн экен да. Бизде жылда сел жүрүп турган, биз ылдыйкы зона деп коебуз, биз Теңги айылында. Андан ылдыйы Өзбекстан менен чегералаш Ташарык участкасы бар, Теңги айылына карайт алды. Şu Актайлак айылынан ылдыйкы зонада бизде жыл сайын сел жүрүп турат. Бирок өтө коркунучтуу сел болуп, турак үйлөр жабыркан болбогон. Андан сырткары 2 автоунаа, анын бири айдоого жараксыз унаа болгон. 2 көпүрөнү да суу алып кеткен. Учурда Көксерек сайынын нугун тазалоо жумуштарына 3 техника тартылып, жумуш жүрүүдө. Ички шарбалык жолдорду ачууга аракет кылдык. Ошонун негизинде 5 метр аралыктан айланып өтүүчү жолду оңдоо иштери жүргүзүлдү. Жана geçit аркылуу чоң автоунаалар өтүүчү жол ачууга аракет кылдык. Жана айыл өкмөттүн жана жергиликтүү тургундардын өз убагында арык каналдарды тазалоо иштерин жүргүзгөндүгүнүн кесепетинен жергиликтүү тургундардын турак үйлөрүнө жана мекеме ишканалардын имараттарына эч кандай коркунуч келген эмес сел кырсыктары. Ала Бука райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан 2025-жылга райондун аймагында сел жүрүүгө коркунучу бар делген 7 жай аныкталган. Андан 2 объектте жумуш аяктаган, ал эми 1 объектте жумуш жүрүп жатат. Дагы 4 жайда жакынкы күндөрү башталарын билдиришти. Мында негизги максат сел жүрүүгө кооптуу делген жайларды бултурбоо жана алдын алуу болуп саналат. Баршынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Бука району.